Бүгін 17-июльда Балыкчы шаарынын мэриясынын чоң жыйындар залында Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевдин жана шаар мэринин катышуусунда жергиликтүү тургундар менен жолугушуу өткөрүлдү. Жолугушууда шаарды өнүктүрүү багытында пландалган иштер, бөлүнгөн каражаттар жана алдыдагы максаттар боюнча маалымат берилди. Бир эле максатыбыз менен келгенбиз. Мен сиздерге дагы айткам, бул урматтуу президентибиздин койгон тапшырмасы бул Балыкчы шаарын өнүктүрүү, Балыкчы шаарынын толугу менен инфраструктураларын түзүү. 12 багытта буюрса иштерди жүргүзөбүз. Буюрса бүгүн бардык техникалар келди. Мына жолдордун 2-3 күндүн ичинде азыр бүгүн да кыдырып көрөбүз. Жолдорду, элдерге шарттарды түзөбүз, тротуарларды бардыгын заманбап асфальт менен басып, мына ушу шаардын бир көркүнө чыгарабыз. Экинчиси бул көрктөндүрүү. Андан сырткары этно комплексте биздин балдарыбыз, жаштарыбыз эс ала турган бир жакшы бир борбор салабыз деп атабыз. Балыкчы шаарынын айланма жолун, круговойн билесиздер, толугу менен жакшынак отуруп реконструкция кылабыз. Андан сырткары мына билесиздер, Бишкек шаарында биздин Ынтымак Ордонун көчөсүндө биз освещениялар коюлган жаңы түрдө. Мына азыр уже келди Балыкчыга, буюрса кирип келди. Бул центральный көчөбүздү толугу менен мына ушул жарыктандыруу системаларын коебуз. То есть мындай айтканда, өзүңөр бир 2 ай, 3 айдын ичинде толук кандуу сөз менен эмес, иш менен мына жасалган жумуштарды көрүп болосуңар. Балыкчы шаарынын барлык шарттарын түзөбүз. Мектептер, чынын айтыш керек, эскилиги жетиптир. Көп жерде мектептер салынган эмес, бала бакчалар жок. Мына ушул мектептерди дагы буюрса жаңы мектептер салабыз. Бүт биздин бала бакчадан баштап туруп, окуу жайга чейинки мына ушул шаарда окуган жаш балдарыбызга биринчи эле шарттарды түзөбүз. Иш-чара учурунда шаар тургундары өздөрүнүн көйгөйлөрүн жана сунуштарын айтышты. Алар негизинен жолдорду жана тротуарларды оңдоо, мектеп жана бала бакча куруу, жылуулук, таза суу, социалдык колдоо, ипотекалык батирлер, жайыт жерлер, транспорт, медициналык кызмат көрсөтүү, көп балалуу энелердин, майып балдардын маселелери сыяктуу темаларды көтөрүштү. Айтайын деген бул жерде Орто Токой деген айыл бар. Бул жерге КЕС салынып атат. Ошо Орто Токой деген айылга 56-жылы салынган бир клубубуз бар да. Ошо клубубуздун ремонту таптакыр. Болгон эмес, эчтеке кылынган эмес. Киши кире албайт, кара кулпа кайтарып турат ошо жерди. Ошону оңдоп туруп жасап берсеңиздер жакшы болгон турат да. Азыр жазып алды. Бүгүн түштөн кийин барып туруп көрөт ошол жерди. Азыр барат, ошол жерди барып көрүп, анан буюрса ошол ремонтторун эсептеп чыгып туруп киришет. Айдоочуларды, мисалы, элдерди даярдоо азыр кыйын болуп калды. Себеби эмне деген ТТПлар болуп атат. Ошого чоңураак көңүл бурса деген оюм бар да. Общественный транспорт барбы Балыкчыда? Бизде азыркы учурда биздин балансыбызда 8 маршрут бар, 3-өө бузук, азыр 5 маршрут жүрүп атат. Ошол Канчо Гришаевич берип аткан спецтехникалардын ичинде андан сырткары Балыкчы шаарына 10 автобус бар. 10 автобус жаңы электроавтобустар мына шаардыктарыбызды көрүлөт. Мындан ары жеке менчик деген болбойт. Урматтуу Батырбек Темиржанович, сизге сунуш. Сиз деген ушул тарифтерди Балыкчы шаарынын мусорга, сууга деген бөлөгүн айтпай эле коеюн. Кыргызстанда жок, ушу Балыкчыда. Сиз кайра изилдетип, мындай текшертип, негизсиз көбөйтүлдү, ушунчалык кымбат. Бардыгын мыйзам чегинде карап чыгат. Ошол жерде сиз айтып аткан действительно негизсиз, ошол жерде бардык тарифтер бийик болгон болсо, бардыгын карап чыгат. Биз Балыкчы шаары АТРдин алкагында 121 000 гектар менен Көкмөйнөк айыл өкмөтү кошулганбыз. Ошол азыр ушул жакшы иштер болуп атканда айыл чарбаны тыштап салбашыбыз керек деген ойдомун. Негизги көйгөйүбүз бала бакча. Бала бакчаны Балыкчыга алып келип ташыйт. Бала бакча жок болгондуктан Балыкчыга алып келип киргизебиз.
Екінші мәселеміз мектеп. Мектеп типовой емес. Қыштың күні суық, спорт залымыз жоқ. Ар бір нәрсені барып на месте көзменен көрген жақсы. Ең тура, қайсы уақытта барсаңар ошо бізге немесе біз көргөзүп беретілігі ошоның бар. Рахмат. Жолу кошонун жүрүшүндө элден келген кайрылууларды жеринде көрүп чечүү керектиги айтылды. Бардык иштер мыйзам чегинде ачык айкын жүргүзүлөрү белгиленип, бөлүнгөн каражаттардын пайдаланышы катуу көзөмөлгө алынары баса белгиленди.